Саламатсызбы. Бүгүнкү видеодо Insight про Insight. Это краткометражное видео, которое мен ойлонушум керек деген видео болсун. Мен өткөндө золотой песокто иштеп жаткам. И кайра ал жака келдим. Ооба. Ал жерде мен татуу чейм. Баарыңар билесиңер. И кандайдыр бир учур бирөөлөр менен жолугушуп, короче, таанышып ушундай болуп калды, что мен Каприске барып татуу тартып калдым. Татуировка тартып калдым, временный. Каприске барып временный татуу тартып калсам, ал жерде кимдир астына? Ал жерде элементарный эле 3 күндүк жашаган комнатаң $100 турат. Ошондо күнүнө $33 это где-то бир 2100 сомдон болуп калат да, 2100, 2200. То есть комнатаң 2200 сомдон өйдө. То есть ал жерге простой жөнөкөй адам 2200гө бара албайт. Анткени, конечно, естественно, акчасы жетпейт. Менин инсайтым эмнеде болду? Когда мен ал окружениеге барганда, который мен боз териде иштеп жүргөндөгү окружение менен тияктагы окружение, это эки бөлөк окружение. Тияка барсаң бүт грамотно, четко бизнесмендер. Тияка барсаң обычно карапайым элдер. И экөөнүн айырмасы эмнеде экенин азыр айтып түшүндүрүп берем. Когда байлардын арасында болгондо, мен внутри мындай бир жанагы эме ойлогом. Кричащий осоль, кричащий эме бар го, жанагы кой. Деп бакырган. Мен внутримде ошондой эле болду да. Анткени когда сен көргөндө, что сен каякта жүргөнүңдү, каякта экениңди, элдер кандай шикарный жашоо менен жашап атканын көргөндө уже это жок болбойт деген сөз пайда болду. Ал эми ошол жерден сразу мен ичиме кыйкырган себеби плюс еще ал жерден мен срочно мен бизнес кылышым керек экен, срочно мен жашап ката бербей, жүрө бербей бизнес кылышым керек деген нерсе келди. Ал эми муну менен эмнени айтып келди? Действительностинде именно окружениең кандай болсо, сен ошондой болот экенсиң. Эгерде окружениеңде анча деле будущийди ойлонбогон, анча деле баары бир болгон адамдар болсо, анда сен расслабондо жүрө берет экенсиң. Эгер алардын арасында сен биркейдирөөк болсоң. Ал эми эгерде сен окружениең сенден да аябай күчтүү болсо, алардын арасына барганда сени вообще мындай ордуңа тургузбай калат экен, уже өйдө тартып кетип экен. Эми тартат, что сен өзүңдү өйдө көтөрөсүң деген сөз. Фондогу лишний звуктарга кечирим сурайм. Бул срочный инсайт видео болду. Ошондуктан лайк баскыла.